кичинекейибизде акылыбыз жок болуп эле туулганбыз. Кийин акылыбыз өсүп келатат. Дагы деле акылыбыз өсүп келатат. Бирок камчылыктар оңдоп келатабызга. Кимде-ким мен болушум ушул, оңдоно албайм десе, ал жалган сүйлөп аткан болот. Нафсине тиешелүү болгон жерлерде оңдолуп атат, бирок Аллахтын акысына келген убакта оңдолбогон болуп калат. Эмнеге шариатка келген учурда эле мен болушум ушул, ушунча жыл ушунда өсүп калыпмын, биз ушунда жүрүп калыппыз. Кандай жүрсөк дагы Аллах айткандай оңдолушубуз зарыл. Эң мен өзүмдү таза карманамын, эң жакшы солих инсан болом деген адам дагы бирөөнүн ачуусуна тийиши мүмкүн, бирөөгө зулумдук кылып коюшу мүмкүн, ката кетириши мүмкүн. Мейли мусулман эмес адамдарга каалашыңча ачууланып кое бергиле. Ага уруксат. Ашидда алал куффар деген Аллахка каршы чыккандарга катты кол болушат. Мүмкүн болушунча катты кол болушат. Ассалату вассаламу аля расулилля. Мейирим жана ырайымдуу Аллах тааланын менен жана Аллах таалага мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтып, бүгүнкү ыйык жума күнүндөгү Аллах тааланын зикирин, жума күнүнүн алдындагы сабагыбызды, хутбабызды баштайбыз. Аллах таала сиздердин жума күнүңүздөрдө кандай жакшы максаттар менен кылган жакшылык иштериңиздер болсо, баарын кабыл кылып, берекелүү кылган болсун. Эртең менен дарат алып, гусул алып, мешитке кадам коюп келдиңиздер, Аллах таала ушул кылган эмгектериңиздерди кабыл кылсын. Ар бир басып келген кадамыңыздар сайын бирден даражаңыздарды көтөрүп, кадамыңыздарды көтөргөндө жана ар бир кадамды түшкөн сайын бирден ката кемчиликтериңизди кечирген болгон болсун. Эгерде эми албетте биз пендебиз, ката кемчиликтерибиз бар, Аллах Тааладан кечирим сурайбыз. Жана ошону менен бирге бейиштеги даражаңыздарды көтөргөн болгон болсун. Бүгүнкү ыйык жума күнүндө сүйлөшүп отурган темабыз сабыр кылуу жана кечиримдүү болуу, мусулмандарга мээримдүү болуу деген темада. Мунун жалпысын топтоп айта турган болгон болсок, ачууну басуу деп бир сөз менен айтып кетсек дагы болот экен. Себеби баарын топтогондо анткени сабыр менен ачууну басылат жана ачуу албетте мусулман адамдар үчүн басылат. Мусулман адамдарга ачууну көрсөтүлбөйт, мээрим көрсөтүлөт. Ал эми мусулман эмес адамдарга сабыр кылбаса деле боло берет. Бир гана ошондой бир себептерин көрөчү. Бүгүнкү темабыз мусулман адамдарга ачууну келтирбестен сабыр кылып, мээримдүү болуп, кечиримдүү болуу деген темада сүйлөшөбүз. Аллах таала сабырлуулар тууралуу көптөгөн аяттар бар. Кечиримдүүлөр тууралуу көптөгөн аяттар бар. Жана сабырдын дагы эң оор кези адам ачуусу келген учурда ошол ачуусун баса алуу. Болуп дагы газап, ачуу келген учурда өч алганга мүмкүнчүлүк дагы келип, күч кудурети жетип турган учурда өзүн баса калыш өтө оор. Бирок кимде-ким баскан болсо, Аллах таала көптөгөн чоң сооп сыйлыктарды берет. Бул тууралуу хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Сахл ибн Муаз ибн Анас радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен казамал гайда ва хуа яқдиру ала ай юнаффизаху дааху Аллаху ала руусил халаиқ яумал қияма." Кимде-ким ачуусун баскан болсо, анын кудурети жетип туруп, ошо ачууланткан адамдан өч алганга же болбосо жооп кайтарганга мүмкүнчүлүгү жетип туруп, өзүн карманса, ачуусун басса, Аллах таала кыямат күнү бүткүл адамдардын арасында, кыяматта билесиздер, биз мурда сабактарда айтканбыз, махшар майданда кабырдан тирилип чыккан учурда 50.000 жыл күтүлүп, анан сурак баштала турган учурда бүткүл адамдардын арасынан Аллах таала чакырат: "Эй паланча" деп, ошол элдердин арасында. Анын кылган иштеринин даражасы улуу болгондуктан, өзүн ачуусун баса алгандыгы себептүү, сабыр кыла алгандыгы себептүү. Хатта юхаййираху фи аййл хури шаа. Айтат: "Сен бейишке киргизилесиң жана бейиште каалаган хур айынды тандагын, ошол сага берилет." Ал деген сөз бейиш вада кылынат, урматтуу туугандар. Бул өтө улуу сыпат. Ачууну басуу деген сөз деле бир эле нерсени баспаңыздар, өзүн карманып.
Мунун ичинде 3 түрдүү нерсе турат. Биринчиси сабыр. Экинчиси ошол жерде катаны кечире билүү. Үчүнчүсү мээримдик кылуу. Аллах Таала ий Куранда айткан: Мухаммад Расулуллах. Алладина мааху ашидда алал куффар ва рухамау байнахум. Тарахум руккаан суджада. Ябтагуна фадла мин Аллах. Мухаммад Аллахтын элчиси. Аны менен бирге болгондор мусулман эместерге, Аллахка каршы чыккандарга аябай катуу кол болушат. Ал эми өз ара мусулмандар арасында жумшак мамиледе кылышат. Бири-бирине мээрим мамиледе болушат. Аларды көрөсүң, рүкү кылган абалда, сажда кылган абалда, ибадатта көрөсүң. Аллах Тааладан артыкчылыкты үмүт кылып. Туугандар, биз бүгүнкү сүйлөшүп аткан темабыз мусулмандар арасында, жана аятта айткандай, өз ара бири-бирине рухама, мээримдүү. Билесиздер, биз жаратылганда кемчилдиктүү болуп жаратылганбыз. Мен өзүмдү таза карманамын. Жакшы, солих инсан болом деген адам дагы бирөөнүн ачуусуна тийиши мүмкүн, бирөөгө зулумдук кылып коюшу мүмкүн, ката кетириши мүмкүн. Бирок ыйманы бар. Ошол ыйманы Аллах Тааланы жалгыз дегени анын даражасы болот, урматтуу туугандар. Аллах Таала мактап айтып атат: ошол рухамау байнахум, өз ара Аллах Тааланы жалгыз дегендер үчүн, Аллахка моюн сунгандарга ырайымдуу болушат деп. Ошол ла илаха иллаллах дегени, Аллахка сажда кылганы ушул даражасы. Эми анын кетирген катачылыгы анын даражасынын алдында эчтеке эмес болот. Кечирип койсо, Аллах алдында сооп бериле турган нерсе болот. Айтайын деген нерсе, урматтуу туугандар, сиз бир мусулманды кечире алсаңыз, ачууңузду келтирген убакытта ачууңузду баса койсоңуз, Аллах Таала сизди баалайт. Ачуу жалаң гана басылат эмес. Мейли мусулман эмес адамдарга каалашыңча ачууланып кое бергиле. Ага уруксат. Ашидда алал куффар деген Аллахка каршы чыккандарга катты кол болушат. Мүмкүн болушунча катты кол болушат. Абу Дуджана радиаллаху анху ошо казаттардын биринде аябай текерленип баскан. Моюн көтөрүп, нарака беракка басыпчы. Пайгамбарыбыз айткан: "Мынул жүрүш Аллах Тааланы ачууландыра турган жүрүш." Аябай өзүн көтөрүп баскан. Бирок ушул жерде Аллах ыраазы боло турган басыш деп. Азыр абал тетир болуп атат. Мусулмандар бири-биринин арасында моюн көтөрүп, кыйын болуп басып, Аллахтын ачуусун келтире тургандай басылат. Ал эми кээде соода иретинде, бизнес иретинде мамиле кылганда мусулман эмес адамдардын жанында жөн эле төмөн болуп калынат. Пайда алыш үчүн. Бирок таразаны оң коюш керек. Өлчөө туура болуш керек. Биз мусулмандар арасында аябай мээримдүү болушубуз керек. Өзүбүз канча кыйын болсок дагы, башыбыз булутка жетип турса дагы, ылдый болуш керек. Ошол нерсеге соо болобуз. Кээде бирөө ачууланса, ал пенде. Пайгамбарыбыздан башка бардыгы ката кемчилик кетирет. Ошол адамга ачууланбастан шыр Аллах Тааладан соо үмүт кылышыбыз керек. Биз биринчи хадисте окудук. Аллах Таала уада кылган: ким өзүнүн ачуусун баса алса бирөө ачууланткан учурда, Аллах Таала кыяматта чакырат. Кыяматта кантип чакырат? Даңаза менен анын абийирин, даражасын көтөрүп, адамдардын арасына чакырат. Жана дагы бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттарынан бири дагы ушул. Аллах Таала ий Куранда Али Имран сүрөсүнүн 134-аятында айткан: "Алладина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра вал-казимина ал-гайз ва-ла-афина анин-нас, валлаху юхиббул мухсинин." Мына ушундай оорчулукта дагы, кыйынчылыкта дагы Аллах жолунда садака бере алгандар, кайрымдуулук кыла алгандар. Булар бейишке кирүүчү сыпаттар. Жана вал-казимина ал-гайз, ачуусу келген учурда ачуусун баса алгандар. Булар бейишке кире турган адамдар. Вал-афина анин-нас, адамдардан кеткен каталарды кечире алгандар. Булар дагы бейишке кире турган адамдар. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ихсан кылуучуларды, жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. Ким бейишке чыгышты каалайт? Ким каалайт? Баарыбыз каалайбыз. Ошон үчүн ушул жерде турабыз. Анда ачууну басайлы.
Ким бейишке чыкпашты каалайт? Бар барабызда. Бул жерге келбегендердин арасында баары эле бейишке чыккым келет. Бирок бейишке чыгам десе, жаннатка кирем десе, сөзсүз түрдө ушул сыпат зарыл. Ачууну басыш керек, сабыр кылыш керек, мусулман адамдарга мээримдүү болуш керек. Бүгүнкү хутба ошол нерсеге арналат. Эгерде биз туулгандан баштап эле, ушул эс тарткандан баштап эле айылына чөйрөнү карап туруп, адамдар ушундай мамиле кылышат экен деп туруп кеткен болсок, биз адашабыз туугандар. Бул биздин түшүнүгүбүз. Бирок ошол түшүнүк Аллах жана Аллахтын элчиси айткан сөзгө, өкүмгө, шариатка дал келиш керек. Дал келбесе өзгөртүшүбүз керек туугандар. Жок, мен өзгөрө албайм, мен болушум ушундай десе, анда дагы адашабыз. Барыбыздын болушубуз туура эмес болгон, бирок оңдоп кетишибиз керек. Болушубуз ушул, мен өзгөрбөйм деген адам биз туулганда жалаңач төрөлгөнбүз туугандар. Сүннөт кылынбаган абалда туулганбыз. Кедей абалда туулганбыз. Кана ошондо болушум ушул дегендер кийими жок жүрсүнчү. Азыркы күн кыштын суугунда кедей болуп туулган, эч нерсеси жок. Жегенге курсак, тамагы жок. Энебизге муктаж болуп ушинтип туулганбыз. Болушубуз ушул дебей атабыз го. Азыр базарлардан өзүбүзгө жаккан кийимдерди кийип, курсак ачкан убакта чайханалардан кол ушунча курсактар тойгозуп, кээде эс алып, ошентип өзүбүздү карап атабыз го, өзгөртүп, туурабы? Жаратылышыбыздан келген кемчилдикти оңдоп кетип атабыз. Кичинекейибизде акылыбыз жок болуп эле туулганбыз. Кийин акылыбыз өсүп келе атат, дагы деле акылыбыз өсүп келе атат. Бирок кемчиликтен оңдоп келе атабыз го. Эмнеге шариатка келген учурда эле мен болушум ушунча жыл ушундай өсүп калыпмын, биз ушундай жүрүп калыппыз. Кандай жүрсөк дагы Аллах айткандай оңдолушубуз зарыл. Себеби оңдолуп келе атабыз. Кимде мен болушум ушул, оңдона албайм десе, ал жалган сүйлөп аткан болот. Нафсине тиешелүү болгон жерлерде оңдолуп атат, бирок Аллахтын акысына келген убакта оңдолбогон болуп калат. Аллах Таала эмне деген? Сабыр кыл, ыймандуу адамдарга, мусулман адамдарга мээримдүү бол, кечиримдүү бол, жана ачууңду бас деген. Бул бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаты.